Астанада инклюзивдүү коом түзүү идеясынын жактоочуларынын башын бириктирген 3-чү Run for Autism кайрымдуулук марафону өттү. Спорттук иш-чарага 3000ден ашуун адам катышты. Марафонго Алматы, Караганды, Павлодар, Жаңы Өзен, Жезказган, Орал жана Петропавл шаарларынан келгендер да болду. Ал тургай Лондонда, Москвада, Стамбулдан да колдоочулар табылды. Иш-чараны өнөктөштөрдүн колдоосу менен Болашак корпоративдик фонду уюштурду. Максаты коомчулукка аутизм тууралуу көбүрөөк маалымат берүү, өзгөчө муктаждыгы бар балдарды колдоо жана алардын жашоо сапатын жакшыртуу. Кайрымдуулук акциясынан чогултулган каражат инклюзияны колдоо кеңселерин ачууга жумшалат. Участвуют не только особенные люди, да, у нас. Жарышка өзгөчө муктаждыктардан тышкары угуусу начар 20 жаран катышат. Шал оорусу барлар дагы бар. Мындан тышкары чет элдик компаниялар жана дипломатиялык миссиянын өкүлдөрү да жарыш жолуна чыкты. Бир сөз менен айтканда катышуучулардын саны өсүп жатат. Анткени көптөр мындай иш-чараны колдогусу келет. Больше людей присоединяются к нашему забегу, потому что мы не просто бежим, мы бежим со смыслом. Осы шарага экинчи рет катышып турмуз. Осындай иш-чаралар энди Биз бул иш-чарага экинчи жолу катышып жатабыз. Ушул сыяктуу иш-чаралар коомчулуктун көңүлүн ушул темага бурат. Өзгөчө балдары бар, өзгөчө балдарды тарбиялап жаткан ата-энелердин колдоосу. Менин оюмча мындай иш-чаралар жөн гана спорт эмес, алар таанышып, чогуу ырахат ала турган жер деп эсептейм. негизи тек гана спорт деп эсептейм. Ошол жерде таанысып, биригип, шабыт алатын жер деп эсептеймиз.